Былтыр 3 апрелде Жомарт Оторбаев баштаган өкмөттүн программасы жогорку кеңеш тарабынан бекитилген. Андан бери 1 жыл өттү. Бирок өкмөттүн аракетинен олуттуу жылыштар байкалбайт. Кум төргөнүн иштетүү боюнча канадалыктар менен сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыкпай келет. Ал эми энергетикалык каатчылыкты жоюу боюнча өкмөт тарифтерди башаламан жогорулатуудан башка эч нерсе кылган жок. Ал ортодо өлкөнүн сырткы карыздары кооптуу чекке жакындап калды. Ал эми доллар наркы күн өткөн сайын жогорулап, сомдун куну түшүүдө. Мындай көрсөткүчтөргө карабай премьер-министр өлкөдө кризис жок деп мактанып келет. Несмотря на то, что у нас с середины прошлого года наблюдается. Өткөн жылдын ортосунан бери улуттук валютага басым болгонуна карабай, 3 айда экономикалык өсүш 7,7% түздү. Импорт кескин кыскарганына карабай, салык чогултуу өткөн жылга караганда 10,5% өстү. Аны менен бирге биз социалдык милдеттерди толук кандуу аткарып жатабыз. Жомарт Оторбаевдин баамында кыргыз сомунун долларга карата наркы болгону 15%га төмөндөптүр. Ал эми инфляция өкмөттүн көзөмөлүндө экен. Бирок базар баасын караган киши премьердин бул сөздөрү чындыктан алда кайда алыс экенин көрө алат. Өлкөнүн алтын валюталык кору 700 миллион долларга азайды. Калк кирешесинин негизги булагы болуп эсептелген соода менен курулуш да кризистин айынан кескин төмөндөдү. Бажы биримдигине кирсек, айыл чарба азыктарын сатуу менен киреше табабыз деген өкмөттүн үмүтүн таш капты. Сүттүн баасы 22 сомдон 16 сомго чейин түшүп кетти. Эшектер менен скандал болгондон кийин эттин баасы кескин түрдө түшүп кетти. Бирок мына Алматага Белоруссиядан келген эттин баасы оптом. Бишкектеги оптовый базадан арзаныраак болуп, биздин эттерибиз дагы өтпөй калды. Ал эми мал арзандады. Былтыр кургакчылык болгондон кийин азыр жем чөп жок, арык малды эч ким албайт. Алас келген сип март айынын соңунда жааган кардын кесепетинен айыл чарба өсүмдүктөрүн үшүк алып кетти. Анын айынан бакча өсүмдүктөрүн коңшуларга сатмак түгүл, өзүбүздүн азык-түлүк коопсуздугубуз коркунучка кептелди. Ал эми өкмөт мүчөлөрү ага чара көрбөй алдыдагы шайлоого даярдык иштери менен алек. Жазкы эрте себилген жашылчалар, картөшкө, ал эми чүйөрөндө күздүк буудай арпалар саргарып, сууга калган. Ал турмак беденин аянттары мындай сууга учурап калды. Ушундай учурда биздин илимий негизи айтылган бир эле сунушубуз бар. Тез аранын ичинде бир азыктандырууну берип коюш керек. Азот деген жер семиштиктен 1 центнер азотты берип койсоңуз, жанагы саргарап турган жалбырактар 5 күн ичинде көгөрөт дагы, баягы өзүнүн калыбына кайра келет. Бирок антел десе жер семирткич жок экен да. Жер семирткичти да алдын ала даярдаган эмес. Жалпы республика боюнча 340 000 тонна фосфор керек болсо, анын 50 000 тоннасы гана даяр болгон. Ал эми дыйкандарды колдоо үчүн берилчү жеңилдетилген насыя боюнча токтом кеч чыкты. Күн жылыса айдап себүү иштери аяктайт. Убактысы өтүп кеткен соң ал каражаттын кереги жок болуп калат дешет адистер. Бул көрүнүштөргө күбө болгон эксперттер өкмөттүн бир дагы приоритеттүү багыты жок экенин баамдаган. Алар кризистин алдын албастан өрт өчүргүч сыяктуу иштеп калганы айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Элан Кемелбеков, НТС.